Биздин жашообузда кол өнөрчүлүк, башкача айтканда өнөр дайыма керек болот. Мисал алсак, курак. Куракчылык, бычмачылык, тикмечилик өнөрүнүн бир түрү. Айрым аймактарда курама деп да аталып жүрөт. Илгертен курак мас менен кооздолгон жана өтө кылдаттык менен пайдаланылган буюмдарга кадимкидей колдонмо жасалга үлгүлөрү кирген. Курак кыздардын себининде негизин түзөт. Ууздар мындан жууркан, төшөк, жаздык, көшөгө, табак кап, кашык кап, күзгү кап, чай туткуч, текче, дасторкон өңдүү буюмдарды жасашкан. Курак ат жасалгасын түзгөн. Илгери кулакчын кылып жасап, аттын башына кийгизишкен. Демек, кулагынан куйругунун учуна чейин курак менен жасалган атка мингизип алып, күйөөгө узап жаткан кызга чоң энеси насаат ырын айткан. Курак буюмунун жердиги элдик аш тойлордон жана кыз берип, уул үйлөгөндө аларга тигилген кийимдерден, даярдалган септин кыркындыларынан болгон. Тилеги ушул адамдардай узак жашап, уул үйлөсөк, кыз берсек деген ниети курактан сезилип туручу. Бүгүн курак ыкмасы менен жасалгаланган буюмдардын саны жана сапаты мезгилдин учкул талабына жараша өзгөрүүлөргө ээ болууда. Курак буюмдары баркыт, жибек, кыжым, жүн, парча, атлас сыяктуу баалуу жердиктен жасалып, сапаттуулугу жана көркөмдүүлүгү артылууда. Куракты талаптагыдай кооз түшүрүү үчүн өңдү арбын тандап, аларды чаташтырбай айкалыштырып, өөн бычкакты кылдат тиге билүүгө машыгуу керек. Каттама курак негизги курактардын бири. Мында ак-кара кездемелердин өөнү буюмдун негизги жердигин түзөт. Каттама курак каттама каламанан өңдөнүп, курак биринин ичинен бири чыгып кеткендей элести берет. Каттама курак сыяктуу эле курактын башка көп түрлөрү бар. Алар чий курак, кунаба курак, бөөрү көз курак, сегиз пара курак, шапалак курак, калет курак, тал курак, жылдыз курак жана баргек курак.